Assalamu алейкум жалпыңыздарга. Бүгүн дагы сиздерге ден соолук үчүн өзгөчө пайдалуу болгон табияттын белектеринин бири тууралуу айтып бермекчимин. Аны колдонуу менен сөзсүз түрдө өтө көп пайдаларды ала аласыздар. Муздак душ деп аталат. Биринчи анын пайдаларын санап берейин дагы, андан ары кантип колдонууну түшүндүрүп берейин. Эгерде сиз муздак душту тез колдонуп турчу болсоңуз, биринчи кезекте иммунитетиңиз көтөрүлөт. Анан ар кандай сезгенүүлөр, оорулар өзүнөн өзү эле кетет. Эгерде муну көп колдонсоңуз, энергияңыз ашат. Айрыкча ушундай ысык күн ысып баштаган мезгилде ыксырап уйкуңуз келе баштайт. Ошол нерселер жоюлат. Анан эгерде каныңызда канттын өлчөмү көп болсо, бир аз болсо дагы түшүрүп берет. Анан өмүрүңүздүн узак болушуна сөзсүз түрдө салым кошот. Маанайыңыз өзүнөн өзү эле көтөрүлөт. Муну колдонгондо сыйкырдуу түрдө. Балким мындан башка дагы пайдалары бар. Жок болгон тагдырда деле ушулар үчүн дагы колдонсоңуз болот. Эми аны кантип колдонууну айтып берейин. Биринчи кезекте көп кыймыл аракет жасагандан кийин же болбосо көнүгүүлөрдөн кийин, машыгуулардан кийин колдонсоңуз өтө жакшы болот. Бирок ансыз деле эми ордуңуздан тургандан кийин деле колдонсоңуздар боло берет. Үйдө эгер душ болсо, душту жандырып коюп, анан биринчи жылуу суу чыгарасыз, бара муздакка өткөрүп, муздак болгонго чейин туруш керек болот. Болбосо абдестелер бар го үйдө. Бир абдестеге муздак, бир абдестеге ысык суу куя аласыз дагы, биринчи ысыкты куюп, артынан муздак куйсаңыздар болот. Биринчи колдонгондо азыраак убакыт муздакты үстүңүзгө куюп, кийинчерээк дагы көбөйтсөңүз болот. Анан муздак куюп бүткөндөн сөзсүз түрдө артынан ысык суу куюп коюш керек болот. Анан денеңизди ышкалап, сүрткөлөп койсоңуз жакшы болот, муздак суу куюштан мурда. Бул өйдөдө айтылган пайдаларды сөзсүз түрдө келтирбей койбойт. Анан кимдерге мүмкүн эмес, ошону айтып өтөйүн. Биринчи кезекте кош бойлуу аялдарга сунуштай албайм. Балким аларга деле зыяны жоктур. Ошондо болсо дагы эки адам, баары бир эки адам бир денеде. Буга өзгөчө кароо керек. Анан 10 жашка чейинки жаш балдарга дагы сунуштай албайм. Анткени аларга бир аз оор келип калышы мүмкүн. Анан жашы өтө 70-тен кийин дейин ки курактагыларга дагы сунуштабайм. Анан өтө катуу ооруп аткан адамдарга дагы болбойт. Калганыңыздар баарыңыздар колдоно берсеңиздер болот. Өйдөдөгү санап өткөн 5 пайда сөзсүз түрдө болот ден соолук үчүн. Ар күнү дебейин, жумасына 2 жолу дейин. Ошол деле жетиштүү. Бара организм көнүп, муздак суу куйганыңыздан кийин деле үстүңүзгө дароо сезбей турган деңгээлге жетип каласыз. Негизи биз өтө ыңгайлуулукка көнүп калганбыз. Организм өтө бош болуп калган. Анча-мынча ушундай стресстерди, жөнөкөй стресстерди кошуп турсак, биз үчүн пайдасы зор болот. Анан кечээ корица тууралуу видео материал чыгарганымда арыктоо боюнча көп кайрылуулар болду. Ошого байланыштуу WhatsApp'тан группа ачып, марафон уюштурдум. Буюрса 10 адамдан турган ушул группа менен биринчи этапта ушул сабак өтүлө баштады. Анан эгерде сиз дагы каалай турган болсоңуз, экинчи этапка, экинчи группага дейин кошулсаңыздар болот. Анткени кечээки өтүлгөн сабактарды сиз ал группага кайра бир мурдагы теманы бере албайм. Эгер кошулчу болсоңуздар, сөзсүз түрдө ден соолугуңуз бекемделет. Биринчи кезекте мен ушул сиздерге бере турган сабактар биринчи кезекте ден соолукту бекемдеш үчүн болот. Анан салмак дагы сөзсүз түрдө түшөт. Анан тез убакытта эмес, бир айда 3 килограмм максимум, болбосо 2 килограмм түшүшүңүз дагы мүмкүн. Эгерде мен айткан нерселерди сөзсүз түрдө аткарчу болсоңуз. Кошулгуңуз келсе, WhatsApp'тан номерим бар, комментарийлерде дагы да жазып коем. Ошондон жазып кошулсаңыз болот. Анан дагы бир нерсеге чечим кылмайын, катуу киришмейин, эч кандай өзгөрүү болбойт. Сиз канчалык жакшы нерселерди өзүңүз үчүн кылсаңыз дагы. Андыктан кайсы бир нерсеге киришкен болсоңуз, биринчи кезекте чечим чыгарыш керек. Мен ушул нерсени ушул аралыкта бүтүрөм дегендей бир чечим кылып туруп, ошого жараша аракет болгону жакшы. Арыктоо темасы деле ошондой. Өзүңүзгө бир адамды наставник кылып алсаңыз,
үйрөтүп турчу, сизди көзөмөлдөп турчу адам бар болсо, сөзсүз түрдө жыйынтык болбой койбойт. Андыктан ар бир нерсеге чечим чыгарып анан киришиңиздер.